А сейчас самое время пригласить в октагон вторую пару. В синий угол приглашается Бектурбекулу Мунарбек. Demek Munarbek Bekturbek ringtin janında. Жана көпкө көтүрөлүү анын каршылашы Бекболот Абдылда уулу дагы ушул рингке жакын келет. Демек ушул эки мушкерибиз тең мыкты экенин жакшы билебиз. Вес 66 килограмм, рост 178 сантиметров, возраст 22 года, профессиональный рекорд, 4 победы, 2 поражения, мастер спорта по смешанным единоборствам, представляет команду Юлборс Тим и тренируется под руководством Аширова Садыка. Встречаем бурными аплодисментами Бектурбеку Мунарбек! Его оппонент в красном углу. Вес 66 килограмм, рост 173 сантиметра, возраст 25 лет, профессиональный рекорд 11 побед, 4 поражений, мастер спорта по смешанным единоборствам, чемпион Кыргызской республики по смешанным единоборствам, представляет команду Golden Team и тренируется под руководством Кылыча Саркарбаева. Встречаем бурными аплодисментами Абдылдау! Демек биз мына ушул эки мушкер менен дагы таанышып алдык. Кызыл бурчтан Бекболот Абдылда уулу, ал эми ага каршы чыккан көк бурчтан Мунарбек Бектурбек уулу. Жана биз мына ушул эки мушкерибиздин буга чейинки жеңиштерин дагы жакшы билебиз. Жана ушул соңку учурларда Бекболот Абдылда уулу эл аралык башка ушул оюндарга дагы чыгып көргөн, бирок өзүнүн эң соңку беттешинде ушул WEF Pro Fight 28 жана Emir Fight Championship менен бирге өткөргөн медлеште Бекболот өзүнүн ушул беттешин тажикстандык Фазлиддин Мадрахимовго утулуп калган. Тагыраагы жана албетте соңку эки беттешинде 2018 жылы сентябрда жана декабрда эки рет катар менен жеңишке жете албаган Бекболот Абдылда уулу бүгүн эми Мунарбек Бектурбек уулу менен кезгелет. Мунарбек Бектурбек уулунун билебиз буга чейин ушул WEF 57 ушул WEF Selection 16да чыгып Айдош Бектурсун Айдошевке жеңилип калган. Жана ушул эки мушкер тең эң соңку беттештерин жеңилүү ызасын тарткан. Андыктан бүгүн эми бул мушкерлер ушул өзүлөрүн көрсөтүүдө канчалык деңгээлде мыкты экенин дагы байкап көрөбүз. Эки мушкер тууралуу айта турган болсок, Бекболот Абдылда уулу боюнун узундугу 173 сантиметр, 25 жашта, профессионалдык рингде 15 беттеш өткөрүп, анын 11-инде жеңишке жетсе 4 рет жеңилүү ызасын тарткан. Жана ал ушул аралаш уруш боюнча жана ушул спорттун кармаш уруштур боюнча Кыргызстандын чемпиону. Ал Golden Team спорт клубунда Кылыч Саркарбаевдин кол алдында машыгып келет. Жана ушул спорттогу кайманаты хищник болгон Бекболот Абдылда уулу каршылашын көбүрөөк ушул 8 бурчтуктун дагы бурчагына такаганга аракет кылат. Ал эми Мунарбек Бектурбек уулу ушул көбүнчө коргону менен андан кийин ушул жооптук сокуларды жолдоп жаткан көк бурчтан чыккан мушкерибиз 22 жашта, боюнун узундугу 178 сантиметр, профессионалдык рингде 6 беттеш өткөрүп, анын 4-үндө жеңишке жеткен болсо 2 рет ушул жеңилүү ызасын тартканын дагы билебиз. Жана ушул спортто кармаш уруш боюнча спорт чебери ал Жолборс Тим спорттук клубунда Садык Ашировдун кол алдында дагы маршыгып келет. Айтор спортчуларыбыз бүгүнкү ушул
мелдештин жүрүшүндө ашыгышкан жок. Бардыгы ушул алдыда дагы беттештер күтүп турганын билет, андыктан күчүн көп сарпташкан жок жана алар ушул колдон келишинче кайруу же болбосо мынтык ыкмасы менен жеңишке жетүүгө дагы эми көбүрөөк басым жасаарын жакшы билебиз. Бекболот Абдылда уулу өзүнүн 2 соккусу менен каршылашын жерге чабат жана мындан ары Мунарбек Бектурбек уулун туруп беттешти улантууга дагы чакырды. Демек Мунарбек Бектурбек уулу эми ушул түз жептерин абайлашы керек. Андан ары беттүү көздөй бут менен сокку бар Бекболот Абдылда уулу кантсе дагы өзүнө алдаганча азыр ишенимдүү. Анын ушул профессионалдык рингде өткөргөн беттештери дагы каршылашыныкына караганда көбүрөөк жана ушул эл аралык уюмдарда дагы ушул беттешин өткөрүп жүргөн Бекболот Абдылда уулу мынтип оң хайкик бар жана алашыккан жок. Мындан ары дагы ушул каршылаштын жалгыз соккусу менен кармаганга ал толугу менен аракетин көрсөткүсү келет. Айтор ушул дүйнөнүн алдыңкы уюмдарында беттеш өткөрүлгөн экендешибиз Бекболот Абдылда уулу экинчи айлампанын жүрүшүндө кандай беттеш өткөрөрүн дагы байкайбыз. Чындыгында мушкерлерибиз биринчи бөлүктө ошол көп ашыгышкан жок. Алар болгону ашыкпастан гана туруп беттешти өткөрөт. Экинчи ушул айлампанын жүрүшүндө Мунарбек Бектурбек уулу каршылашынын жалгыз ушул түз сокуларынан дагы абайлоосу зарыл. Демек Бекболот Абдылда уулу азыр Мунарбек ушул Бектурбек уулунун биринчи айлампанын жүрүшүндө кайсыл бир көрсөткүчтөр менен алдыда барат жана ушул 22 жаштагы Мунарбек Бектурбек уулу эми беттешин ушул өңүтөн бир аз башка нукка дагы өзгөртүүсү керек. Анын ушул Шердокко кирген маалыматтар боюнча акыркы VF 50 Pro Fight 19 турниринде Осмонали Абдивайт Осмоналиден жеңилген жана ушул андан кийинки VF 57 Selection 16 турниринде Бектурсун Айдошевдон жеңилип калган эки ушул көрсөткүчү кирген. Демек мындан ары эми ал өзүнүн ушул жеңүүчү катары дагы көрсөтүүгө толугу менен ашыгуусу зарыл. Анткени менен мушкерлерибиз ушул ордоңку бөлүктө жекеме жеке экинчи раунд жана Бекболот Абдылда уулу көп ашыккан жок. Ортонун ушул аралыкты сактай жана бутуна кирип келген Мунарбек Бектурбек уулун мыкты коргонду. Андан ары Мунарбек ушул жазгыруучу колдорун көтөрүп Бекболот Абдылда уулун дагы өзүнө көбүрөөк жакындатпонун аракетинде. Ал эми Бекболот Абдылда уулу деп ичи лоу киктерди албетте каршылашынан күткөн эмес жана көрмандардын ушул көп ашыкпастан бир ушул дем менен көрүп отурган дагы бул кандырат. Анткени ушул чыныгы профессионалдардын рингде жүргөнүндө бул жерде ушул бардык нерсе унутулуп калат. Дагы эки мушкердин гана беттеши көз алдыбызда болот. Бекболот Абдылда уулу чындыгында каршылашын ушул көбүрөөк бурчка такайта, бирок ушул сокку жолдодо ал абайлайт. Айтор ал ушул соңку эки беттешинде бир аз ийгиликсиз ушул беттешти өткөрүп алган. Андыктан бул ирет дагы ал эми ал көрсөткүчүн кайталагысы келбейт. Бутуна Мунарбек Бектурбек уулу кирип барган Бекболот Абдылда уулу азырынча абалды толук көзөмөлдөгө дагы даяр жана Мунарбек Бектурбек уулу мына эми тейкдаунга дагы кетирүүгө мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок жок. Кантсе дагы Бекболот Абдылда уулу каршылашындагы ушул буттарынан карак байлап алып көзүнүн көзөмөлүн
жүргүзүүгө даяр. Мушкерлер ашыгышкан жок. Жана ушул эң алгачкы ирет өткөрүлүп жаткан Гран-при 1 мелдешинде ким ушул тарых барактарына өз ысымын жазат, аны дагы байкайбыз. Айтор эң алгачкы беттештен ушул Канат Келдибеков Бекмамат Абдибайт уулу менен каршы келип, Канат Келдибеков жеңишке жете алды жана эми ушул чемпионатка элек болгон жеңишке жетишти. Бирок эң алгачкы ушул жеңишке жеткендигин дагы ысымдар менен тарых барактарына жазылып калат. Андан ары мушкерлер ушул беттешти туруп улантышат жана Мунарбек Бектурбек уулу каршылашын күтөт. Андан ары бутуна кирип барган, бирок Бекболот Абдылда уулу ушул аралыкты сактоодо мыкты экенин көрсөтөт. Канча дагы азыр Мунарбек Бектурбек уулуна ылдамдык керек жана ал ошол өзүнүн ишенимдүү болуусун дагы токтотпошу керек. Капталдыктарды жолдого дагы даяр экенин Мунарбек Бектурбек уулу көрсөтөт. Демеки хищник деген ушул кайманат нээси болгон Бекболот Абдылда уулу ушул жерде хищниктигин дагы көрсөтсө эң бир сонун болмок. Жана Мунарбек Бектурбек уулу ошол турган абалын бирде оң каптал менен бирде сол каптал менен туруп айтор кыймыл бар, бирок соккуларды жолдоодо ашыгышпайт. Түз тепкиге лоу кик менен жооп берди. Андан ары мушкерлер чындыгында катачылыктан алыс жана Мунарбек Бектурбек уулунун алыстан жолдогон узун соккусу менен биз экинчи айлампаны дагы жыйынтыктайбыз жана бизди алдыда үчүнчү айлампа күтөт. Азыр мушкерлер ушул кыймылдаган үчүн бир аз чарчабаса, бирок андан ашык ошол андан артык көп эле чарчаган жок. Беттешти ушул экинчи айлампада кандай жүргүзө, үчүнчү бөлүктө деле ушул Тарижде улантканга даяр экенин дагы жакшы билебиз. Мунарбек Бектурбек уулу отуруп алып ушул өзүнүн чарчоосун жазып аткан болсо, Бекболот Абдылда уулу ал ушул турган абалында өзүнүн ушул секунданттарынын кеп кеңешин угат жана алардын берген көрсөтмөсүн үчүнчү бөлүктө аткарабы дагы байкап көрөбүз. Демеки үчүнчү раунд жана мушкерлер даяр. Азыр Мунарбек Бектурбек уулунун ушул бир ордунда турбай көбүнчө рингти ушул айланып жатканда көрдүбүз. Ал эми Бекболот Абдылда уулу ал каршылашынын ушул жүрүшүн, кыймыл аракеттерин бардыгын көзөмөлдөгө даяр. Албетте лоу киктер керек, жептер, хуктар, узун кросстор, свингтер, айтор тейкдаун бардыгы ошол жерде керек. Бул жерде ошол көрмандар дагы азыр майрамдык мана менен чыдамсыздык менен беттештин жүрүшүн күтөт жана чындыгында катачылыкка жол берүүдөн эки мушкер тең ушул коркушат. Андыктан булар эми мынтип кези келгенде эле түз сокуларды жолдобосо, башка учурда ашыкча аракет кыймылдарга дагы барбайт. Мунарбек Бектурбек уулу дайым ошол дайынсыз сокку тепкилерди багыттоодон дагы алсыраак болуш керек. Бекболот Абдылда уулу ар бир соккусун ишенимдүү жолдогонго дагы
даяр жана эгер эле мушкерлердин ушундай аракети болсо анда биз чындыгында мөөнөтүнөн мурда жеткен жеңишти көрбөй калат окшойбойбузбу, кантсе дагы эң бир активдүүлүк керек. Каптал Хук менен Мунарбек Бектурбек уулу кирип барган менен Бекболот Абдылда уулу дагы да болсо беттештин жүрүшүн өз көзөмөлүнө алууга даяр жана дагы эки мына ушул соккусу менен тамай тие алды. Жана Мунарбек Бектурбек уулу кандай чара айламал колдонушу билбейт, узун эки соккуну жолдоп көрдү, бирок Бекболот Абдылда уулу өз ордунда аралыкты көзөмөлдөйт. Акырындан ушул барган сайын жакындап барат жана эң ушул биз күткөн, көрөрмандар күткөн соккулар аз. Алардын бардыгы ушул кийинки 1-4 финалда, жарым финалда дагы болорун билебиз. Мунарбек Бектурбек уулу каршылаштын бутуна кирип барып чапкенедей жабышат, бирок аны көзөмөл жүргүзүүдө Бекболот Абдылда уулу мыкты экенин дагы көрсөттү. Бекболот Абдылда уулу ушул көбүнчө күрөшкө басым жасабарын дагы билебиз. Ал турган абалынан ушул беттешти өткөрөт, кантсе дагы анын ушул күрөшүнө караганда же болбосо грэплингине караганда турган дагы ушул боксу турганы тепкени мыкты экенин билебиз. Жалгыз бир соккусу менен дагы Мунарбек Бектурбек уулун нокдаунга кетирүүнү көздөйт. Ал эми Мунарбек Бектурбек уулу азыр ушул каршылашына кирип барып күрөшүүдөн эмнеден чочулап жатканын дагы билбейбиз. Жана албетте айланып тебүү бар, орунсуз. Бекболот Абдылда уулу эгер деле күрөштөн мыкты болгон болсо мындай жерде Мунарбек Бектурбек уулуна бир аз кыйын болуп калмак. Айтор ал ушул каршылашы сыяктуу эле өзүнө ишенимдүү жана таамай соккуларды көрөк жолдоосу дагы кажет. Жана күйөрмандарына эми гана сүрөнгө алып баштады жана алардын сүрөнүнүн деми күчү мушкерлерге дем күч кубат бериш керек. Демек биз ошол беттешти дагы жыйынтыктайбыз. Эми калыстардын чечимин күтөбүз. Ошол калыстардын чечими менен биз бүгүн Бекболот Абдылда уулу жеңишке жеткенин, же болбосо Мунарбек Бектурбек уулу жеңүүчү атыкканын дагы аныктайбыз. Азыр Бекболот Абдылда уулу өзүнүн колдорун бийикке созуп жеңүүчүмүн деген сыяктуу дагы ишараттарды кылат. Биз болсо ошол беттештин жүрүшүндө кайсыл спортчу жеңүүчү экенин дагы аныктайбыз. В этом бою после 3 раундов единогласным решением судей одерживает победу и проходит следующий раунд. Демек бүгүн эми Бекболот Абдылда уулу хищник сыяктуу болсо дагы ушул калыстардын бирдиктүү чечими менен жеңишке жетет. Биз болсо кийинки мушкерлерди күтөбүз.